Бул кишинин тумагы менен бетинин өңү бирдей эле экен. Бул жок деген сөздү билеби? Көрүнгөн кинодо эле ушул жүрөт, бүт жерде эле ушул дей. Мындай жок, мен эс алайынчы, алдыгы киного барбайм деп айта алабы деги. Аскат байкенин аялы Мээрим жеңе молодец экен, ага медаль бериш керек да. Мындай адам менен жашаш, бул адам үйүнө турбайт да. Буну кечке эле күтүп берген, бул азаптай. Голливудтун жылдыздары Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт мындай татынакай эркектер го. Биздин мега звездаларыбыз мурутчандар го. Эки мурутчаныбыз экөө тең хит. Негизи өкмөт тараптан бул кишиге 1 миллион сом бериш керек. Бул баатыр ата экен, негизи балдары өтө көп экен. Молодец. Жөн жүрбөй жаш кезинде жакшы иштептир. Бирок молодец киши, харизма катуу. Жөн эле үнү чарылдап, газ 53 оталып аткандай эле чарылдап, кыйкырынып сонун ойноп берет кинолорду. Ушу чоң киного через постель өткөндө уккам, анткени тиги Айыл өкмөт деген киносун көрсөң эле жалаң эле постель жөнүндө ролду бугай берип коюштур. Эмне сен мен жөнүндө ойлонуп атасың? Жок. Мен тура ойлонбо мен жөнүндө. Эчтеке ойлонбой элем. Ойлонбо деп атам мен сага. Ойлонбой элем.